Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Бүткүл алам жаратышы болгон, сиз менен бизге ырыс берип турган, бүт аламды өз тартыбына салып турган Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарлардын акыркысы, мырзасы, төрөсү болгон бул аламга рахмат үчүн жиберилген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салават дуалар болсун. Болса, бүгүн кеч мен сизди Озачарга конокко чакырам. Ой, меними? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Кудай Таала баарыбыздын ыйык болгон Рамазан айында кылган ибадаттарыбызды, туткан орозолорубузду, дуа кылуу тилектерибизди Кудай Таала кабыл кылсын. Ушул ыйык Рамазан айынын урматына элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, беримдик берсин. Кудай Таала ар кандай кысык бала апаттардан сактасын. Урматтуу мусулман биртуган, бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз убакыттын баалуулугу тууралуу болмокчу. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таала бизге эң чоң неамат бул ыйман неаматын берди. Алхамдулилlah. Эң чоң инсанга берилген чоң неамат, жакшылык бул ыйман неаматы экен. Аллах Тааланы танып, жаратуучуга ибадат кылып, ага кулчулук кылуу мына ушул эң чоң неамат, жакшылык. Мындан кийинки эле эң чоң неамат бул убакыт экен. Биз инсандар өзүбүздүн сөзүбүздү ынандырыш үчүн башка бирөөгө Аллахтын аты менен ант ичебиз. Валлахи, биллахи, таллахи деп ант ичебиз. Өзүбүздүн сөзүбүздү ынандырыш үчүн Аллах Тааланын ысмы менен, аты менен ант ичебиз. Аллах Таала да өзү ант ичет. Бирок жаратуучу Аллахтан башка улуу зат жок болгондуктан Аллах Таала өзү жараткан нерселердин улуу нерселери менен ант ичет экен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде көптөгөн жерлеринде убакытка ант ичет, касам ичет. Мисалы, Астагфируллах, вал фажр, вал духа, вал аср, вал лейл. Таңга ант болсун, шашке убакытка ант болсун, асыр убактысына ант болсун, түнгө ант болсун деп Аллах Таала убакытка бир канча жерде ант ичип атат. Демек, Аллах Таала жараткан махлукаттардын эң улуусу бул убакыт. Бизге берилген чоң неамат бул убакыт. Адам баласы ийгиликке жетүүнү каалайт. Бирок убактысын оюн күлкү, тамак аш, уйку, башка нерселер менен өткөзүп алат. Эгерде ийгиликке жетүүнү кааласа, анда убактысын туура колдонуу зарыл болуп эсептелет. Кыргыз элибизде жакшы сөз бар. Акылсыз убакытты өткөрүүнү көздөйт, акылдуу адам убакытты пайдаланууну көздөйт. Эгерде биз ийгиликке жетүүнү кааласак, анда убакытты пайдаланууну, жакшы жакка пайдаланууну көздөп, ошого аракет кылсак, иншалла ийгиликке жетебиз. Аллах Тааланын жараткан күнү 5ке бөлүнөт экен. Башкача айтканда, кечээки күн, бүгүнкү күн, эртеңки күн, кабырдагы күн жана Аллахтын алдындагы күн. Кечээки күн ал өтүп кетти. Болду, ал кайтып келбейт. Канча өкүнгөн менен пайдасы жок, өтүп кетти. Бүгүнкү күн бул алдыбыздагы мүмкүнчүлүк, пайдаланууга мүмкүнчүлүк болгон күн. Ал эми эртеңки күн, ал күнгө жетебизби, жетпейбизби, бир Аллахка маалым. Ал күнгө жетебизби, жетпейбизби, Аллахка маалым, белгисиз күн. Ал эми кабырдагы күн бул
бардыгыбыз акыйкат болгон, моюн сунган, бардыгыбыз бара турган күн. Андан кийин Аллахтын алдындагы күн, бул күн түбөлүктүү болгон, эң оор күн. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул күн тууралуу айтат. Астагфируллах. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. Бул күнү экинчи ирет сурунай чалынганда адам, инсан өз бир тууганын таштап качат дейт. Ал күндө бир туугандар бир тууганга жардам бербей, бир туугандар качат. Ата энесин таштап качат. Бала чакасын, аялын таштап качат. Анткени ар кимдин түйшүгү өзүнө жетиштүү дейт. Мына ушундай кыйын болгон күн. Бир сооп сурап калбасын менден деп дүйнөдө бир жанын бере турган, бала үчүн жан бере турган ата дагы, эне дагы качат. Бир тууган болгондагы бардыгы бул күндө бири-биринен качып калат экен. Анткени ар кимдин түйшүгү өзүндө. Түбөлүктүү болгон бейишке киремби, же тозокко киремби деген кам менен ар ким өзү менен өзү алек болуп, мына ушундай күн оор күн экен. Инсан жашоосунда 4 жашоону өткөрөт. Башкача айтканда 4 жашоонун басып өтөт. Биринчи жашоо бул эненин курсагында жашоо. Бул жашоо 9 айга уланат. Андан кийин дүйнө жашоосу, бул дүйнөдө. Кабыр жашоосу түбөлүктүү болгон жашоо. Булардын эң зарылы бул дүйнөдө. Анткени бул дүйнөдө амал кылып, жакшы иштерди кылып калуу бар, мүмкүнчүлүк бар. Андан кийинки кабырдагы же түбөлүктүү болгон дүйнөлөр мына ушул күнгө жараша болот. Жакшы жашоодо, жакшы амал кылып, ибадат кылса, ошого жараша калган жашоосу жакшы болот. Ибадатсыз өткөн болсо, ошого жараша кыйынчылык күн болушу мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вакыттын инсанга канчалык баалуу экендигин баяндап, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иртаним хамсан кабла хамси." 5 нерсенин кадырын башка 5 нерсе келиштен алдын билгин. 5 нерсенин кадырлагын, баркына жеткин, башка 5 нерсе келиштен алдын дейт. Биринчиси сиххатака кабла сакамик. Ден соолугунун кадырын билгин, оору келиштен алдын. Ден соолук бар кезде ибадат кылып кал, жакшы иштерди кылып калгын, акыретке даярданып калгын. Оору келип калыштан алдын, оору келип калган болсо, оору менен алек болуп каласың. Ошол ден соолуктун кадырын билип, жакшы иштерди кылып калгын, баркына жеткин. Экинчиси фарагака кабла шугулик. Бош убактын кадырын билгин. Башка нерсе менен алек болуудан алдын бош убактын кадырын билгин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде айтат: "Ни'матани катирун мин магбубун катирун минан нас." Эки чоң бир жакшылык бар, эки чоң бир неамат бар. Бирок ал чоң неаматты, жакшылыкты адамдардын көпчүлүгү кадырына жетпейт, барктабайт. Бул ас-сиххату вал фараг. Ден соолук жана бош убакыт дейт. Ден соолук менен бош убакыттын кадырын көпчүлүк адамдар баркына жетпейт, кадырына жетпейт. Мына ушул чоң бир неамат дейт. Эң чоң неамат бул байлык деген, байлык эмес, ден соолук дегенде, ден соолук жана бош убакыт бул эң чоң байлык, эң чоң неамат экен. Пайгамбарыбыз бул ушу эки чоң неаматтын, жакшылыктын кадыр баркын көпчүлүк адамдар биле бербейт дейт. Үчүнчүсү гинаака кабла факрик. Керей болуп калыштан алдын байлыктын кадырын билген. Байысыңбы, Кудай мүмкүнчүлүк бергенби, анда жакшы жак иштетип калган. Аллах Таала жакшылыкка иштеткендин пайдасын, жакшылыгын көбөйтпөйсүн айтып, Аллах Таала мисал келтирип, эгерде бир данды эккен болсо, ал дандан 7 баш чыгат, ар бир башында 100дөн будай болот, дан болот. Ошондой сымал деп мисал келтирет. Бир жакшылык кылса Аллах Таала аны 700ге чейин көбөйтүп берет. Мына улуу болгон айда турабыз. Аллах Таала бир жакшылыкка 700 эсе андан да көп кылып көбөйтүп берген бир мүмкүнчүлүктө турабыз. Аллах Таала баарыбыздын кылган амалдарыбызды эсепсиз көбөйтүп Аллах Таала кабыл кылган болсун. Демек, байлыктын кадырын билгин, кедейчилик келиштен алдын.
Бул бир мүмкүнчүлүк. Колубузда болгон нерсени ал биздики эмес. Биз бергенибиз, Алла жолунда сарптаганыбыз, жакшылык иштерге сарптаганыбыз мына ошол биздики болуп эсептелет экен. Ошондуктан байлыктын кадырын билгин деп пайгамбарыбыз кедей болуп калыштын алдын аны жакшы жакка иштетип калган. Төртүнчүсү шабабака кабла харам. Жаштыктын кадырын билген. Картайбастан алдын. Жаш кезде бардык мүмкүнчүлүк бар, ал бар, күч бар, көздүн нуру бар, бардык бар мүмкүнчүлүк болгон учурда аны кадырлап билгин. Жакшы иштерди кылып калгын, ибадат менен өткөзүп калгын. Эртең белден күч кетип, ал кетип, көздүн нуру кетип, көзүң жетип, бирок мүмкүнчүлүк болбой калган учурда өкүнүп калбаш үчүн жаштыкта илим алып калгын, жакшы жакка иштетип калгын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаштыктын кадырын билгин дейт. Кыяматта ушунчалык кыйын учур болгон учурда Аллах Тааланын рахмат көлөкөсү келет. 7 түрдүү адам болот. Ошонун бири жаштыгын ибадат менен өткөзгөн адам дейт. Анткени жаш кезде жаман иш, бузуку иш, күнөө иш кылгандагы мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү таштап туруп ибадат менен өткөзүү мына ошол чыныгы жакшылык болуп эсептелет экен. Башка күнөө ишке, жаман ишке кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошондой мүмкүнчүлүктү таштап туруп жакшы иштерди кылуу мына ушул чыныгы жакшылык болуп эсептелет. Ошол жаш кезде мүмкүнчүлүк болгон учурда жакшы иштерди кылып калгын, пайдаланып калгын. Эртең картайган кезде өкүнүп калыштан алдын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаштыкка көңүл бурган. Акыркысы 5-инчиси, негизгиси хаятака кабла маутик. Тирүү жашоонун кадырын билгин, өлүм келиштен алдын дейт. Аллах Таала кимге канча өмүр берген, мына ушул өмүрдүн кадырлап, анын баркына жетип, жакшы иштерди кылып калгын. Эртең кыяматта, Аллахым кайтар, өлүм келген кезде кайтаргын, бир жолу субханалла деп гана айтып алайынчы дегенде кеч болот. Ошол күн келбестен, өлүм келбестен алдын тирүү жашоонун кадырын билгин деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Шариятыбызда икаялар айтылат. Ошондо бир икая Авушка менен кемпир болгон экен. Бир өрнөк сабак катары айтайлы. Бул Авушка менен кемпир балык менен жан багыш экен. Башкача айтканда, Авушкасы барып балык улап келет. Качан гана балык тугунгондо кайра торун көтөрүп балыкка жөнөйт. Болбосо үйүндө жатат. Күндөрүн биринде үйүндө жатса, кемпири балык тазалап атып, ичин жарып тазалап атып, жин тийгенде бакырып жүрөт. Авушка, Кудай берди бизге. Биз дагы элге окшоп жашайбыз. Балык гана жей берсен, башка тамактарды аралашып жейбиз. Биз дагы элге окшоп жашайбыз деп бакырат. Авушка эмне болуп кеткен деп келсе, балык тазалап атып, балыктын ичинен баалуу бир таш чыгат экен. Баалуу бир таш чыгат. Авушкасын айтат: "Авушка, муну барып зерегелерге сатып келгин. Биз дагы эми элге окшоп жашайлы" дейт. Авушка бул баалуу ташты алып, айылдагы зерегелерге алып барат. Сатыш үчүн зерегелерге алып барат. Зерегелер карап көрүп, бул абдан баалуу таш экен. Муну эч ким сатып ала албайбыз. Баабыз жетпейт. Андан көрө сага назат айтайлы, шаарга бар, шаардагы чоң зергерлердин балким сатып алганга акчасы жетет, байлыгы жетет деп насаат айтышат. Авушка бул баалуу ташты алып шаардагы зергерлерге, чоң зергерлерге барат. Чоң зергерлерди көрүп, бул абдан баалуу таш экен. Буну биз сатып ала албайбыз. Акчабыз жетпейт. Сага бир насаат айтайлы, падышага бардым. Балким ошол падышанын сатып алганга байлыгы жетет дейт. Авушка бул баалуу ташты алып падышага алып барат. Падыша карап көрүп, бул абдан баалуу таш экен. Мен муну аламын. Бирок сени да куру жалап койбоймун. Менин байлык топтолгон кампам бар. Ошол кампама 6 саат убакыт берем. 6 сааттын ичинде эмнени сыртка алып чыгып алсаң, сеники болот дейт. Кампадан эмнени эле сыртка алып чыгып алсаң, сеники болот. 6 саат убакыт берем дейт. Анда Авушка: "О, урматтуу падыша, мага 6 саат көп, мага 2 саат убакыт бериңиз, 2 сааттын ичинде өзүмө керектүү нерсенин баардыгын сыртка алып чыгып алам" дейт. Падыша сөз бербей, кайра 6 саат убакыт берем.
6 saat эмнени сыртка алып чыксаң, сеники дейт. Абышка макул болуп, байлык топтолгон кампага кирсе, бардык нерсе бар. Алтын десе алтын, күмүш десе күмүш, байлыктын бардык түрү бар. Карап көрөт дагы, мага 2 саат жетет. 2 саатта өзүмө керектүү нерсенин бардыгын сыртка алып чыгып алам. Андан көрө чарчадым, алыстан келдим, бир тамак отурайын. Кембагалдын бир тойгону орто байгын деп тамак отурат. 2 саат тамактангандан кийин дагы 4 саат убактым бар. Мага 2 саат жетет. Андан көрө өмүр көрбөгөн, отур көрбөгөн мына ушундай баалуу төшөктөргө отуруп көрөйүн деп жаткан бойдон уйкуга кетет. Абышканын таттуу уйкусун, турбайсыңбы? Убактың бүттү деп жулкунткан жерлеттердин жулкунтуу сойгонтот. Абышканды сүйрөп сыртка алып чыгып коет. Икая окуя мына ушул жерден бүтөт. Алына турган сабак Абышканын баалуу ташы эч ким сатып ала албаган, эч кимдин баасы жетпеген ушундай баалуу таш бул биздин өмүрүбүз экен. Биздин өмүрүбүздү, адамдын өмүрүн сатып ала албайсың, көбөйтүп ала албайсың. Баа жеткис өмүр. Баа жеткис өмүр. Ал эми падышанын кампасы бул биздин тирүү жашообуз. Бул дүйнөдөгү жашоо. Бул дүйнөдөн акыретке азык топтоп, акыретке азык алып кетишибиз мүмкүн. Болбосо кош көңүл болуп, агышкадай болуп, эч нерсеси жок кетишибиз мүмкүн. Бул дүйнөдө барлык нерсеге мүмкүнчүлүк бар. Эгерде акыретке азыгы жок бара турган адамдын мисалы дейт, кемеге, деңизге кемеси жок түшкөн адам менен барабар дейт. Деңизге кемеси жок түшкөн адам кайда барат? Акыретке дагы эч кандай ибадаты жок, намазы жок, орозосу жок, зекети жок, эч кандай ибадаты жок. Акыретке барам деген адамдын мисалы деңизге кемеси жок адам бараткан адам сыяктуу экен. Бул аксакал кош көңүл болду. 2 саат мага жетет. 2 саатта мен өзүмө керектүү нерсени алып алдым деп кош көңүл болуп, эч нерсеге жетише алган жок. Биз дагы 60ка чыкканда жетишем, 50ге чыкканда жетишем, 40ка чыкканда жетишем, али мен жашмын деп кош көңүл болгон болсок, анда Кудай сактасын. Өлүм кашкабактын ортосунда. Кудай сактасын. Демек, биз жашоодо ийгиликке жетүүнү кааласак, анда убакытты пайдаланайлы. Бүгүнкү күндү пайдаланайлы. Эртеки күндү күтпөйлү. Убакытты пайдалануу бул акылдуу адамдын иши экен. Демек, тирүү жашоонун кадырын билгин, өлүм келиштен алдын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куттук хадисинде айтып өткөн. Араб элинде ушундай сөз бар. Ал-вакту кас-сайф. Вакыт бул кылыч сымал дейт. Иллам такта'у катa'ака. Эгер бул вакытты кеспесең, сени кесип кетет. Башкача айтканда, вакытты пайдаланмасаң, вакыт сени пайдаланып кетет. Бул кылыч сымал деп ушундай эл сөзүн айтылат. Ибн Умар радиаллаху анху сөзүндө айтат: "Ида амсайта фала тантазир сабаха." Эгерде кечке жетсең, анда таңды күтпөгүн. "Ва ида асбахта фала тантазир масаа." Эгерде таңга жетсең, анда кечти күтпөгүн. "Хуз мин сиххатика ли марадик ва мин хаятика ли маутик." Оору келишинен алдын ден соолуктун кадырын билгин. Өлүм келиштен алдын бул жакшы амалдарды кылып калгын. Тирүү жашоонун кадырын билип, жакшы амалдарды кылып калгын дейт. Күн ар күнү чыгып таң атканда адам баласына кайрылып мындай экен: "Ана яумин жадидун, я ибн Адам, ана яумин жадидун." Эй адам баласы, мен сенин жаңы бир күнүңмүн. Мен сенин жаңы бир күнүңмүн. Фактани минни ва ала амалика шахидун. Жана сенин амалыңа мен күбөмүн. Фактани минни, мени кадырлап билгин. Фа инни ла аауду ила яумил ваид. Мен кыяматка чейин кайтып келбеймин. Мен сенин жаңы күнүңмүн. Сенин амалыңа күбөмүн. Мени пайдаланып калгын, кадырыма жетип калгын, жакшы иштерди кылып калгын. Анткени мен кыяматка чейин кайтып келбеймин деп күн сайын
күн сайын адамга кайрылат экен. Урматтуу мусулман бир тууган, өткөн үммөттөр көп жыл жашашкан. Ошого жараша көп амалдарды, жакшы амалдар кылган. Биз үммөт, Мухаммадтын үммөтү аз жашайбыз. Убактыбыз кыска, бирок Аллах Таала бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берген. Рамазан айы, Кадыр кечеси, 83-4 айга барабар болгон Кадыр кечеси, мына ушул күндөр бизге Аллах Таала берген бир мүмкүнчүлүк. Бир гана кече ибадат кылабыз, Аллах Таала 83-4 ай ибадат кыл деген соогун берет. Мына ушул убакыттарды пайдаланып калуу баарыбызга милдет болуп эсептелет. Аллах Таала баарыбыздын кылган амалдарыбызды кабыл кылсын, убактыбызды туура пайдаланууну Кудай Таала насип кылсын. Ушул ыйык Рамазан айында баарыбыздын кала тилектерибизди, дуаларыбызды, орозолорубузду кабыл кылсын. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Кудай Таала тынчтык, амандык, ынтымак, биримдик, берекесин берсин. Ар кандай кызык бала апаттарын Кудай Таала сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баса, бүгүн кеч мен Тооза чарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оозачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.